10. bölüm. Kaydan bileyin? Çampa birinci yol surangan eli. Lallan. Жалган айтпа. Чыныңды айтчы. Тигил экөө кайсыл тарапка кетишти? Çın aytamın, men hiç nerse bilbeyim. Çampa şoloqtup katı uylады. Al Lallandın kitebini alıp, barışım gerek dedi. Antpese sınaktan kulayt dedi. Men çın eli eşteke bilbeyim. Калкты сууда айтып турган. Бул баланы ээн эркин кой бергениңер кантет? Кыздарыңарга ээ боло албаган өзүңөрдө күнөө да. Сөзгө аралашпа, Кришна. Раниге эмне болгонун элдин баары билет. Сен дагы ээ боло албай акыраны жер койнуна бердиң, ушундайбы? Сөз талашуунун кажети жок. Ананды жыргатып эч нерсе айтпайт. Андан көрө барып өзүбүз издейли. Ооба. Эгер аларды тапсак, баланы катуу жазалайбыз. Кана жүргүлө. Автобус бекетинен издейли. Кет, сен биякта кал. Чампаңдын апасынын абалын көрүп турасың го. Ыйлай бер, абдан эси болду. Менин кийинки ишим алиге оң менен болсун. Жүргүлө кеттик, издеп келели. Эгер алиги жигит менен байланышы болсо, аны өз колум менен өлтүрөмүн. Эмне болду дейм? Эмнеге чогулдуңар? Kızım, bari jakşыбы? Сенин кызыңа эмне болчу эле, Багбати? Карасаң, менин кызымдын качып кетишине жардамдашыптыр. Анатрамдын баласы Лалалды тааныйсыңарбы? Чампа ошол жигит менен бир жакка качып кетиптир. Менин kızımды эмнеге күнөөлөп турасың? Башка кимден көрөмүн? Кызың менен жолугушамын деп кеткен. Эгер мага ишенбесең, кызыңдан сура. Кызым, Ананди, эмне болду? Бул адамдар эмне дейт? Ата, апасы Чампаны катуу сабап таштады. Ал токтолбосун ыйлап кирди. Мага апам Лаллан менен жолукканга уруксаат бербейт. Аны ошол жакка чакырып берчи деди. Мына уктуңарбы? Бизге жарытып эч нерсе айткан эмес эле. Эми кылмышын өз мойнуна алып отурат. Сен алиги жигитти ушул жакка чакырдыңбы? Ооба. Кызыңды жөнгө салсаң Чыкаджан Синг. Өзү кудалаган кыз. Эгер кудаларың бул ишти билип койсо, атың булганат. Элдин камын ойлогончо кызыңдын тартыбын колго алсаң болот. Буга кийлигишип эмне кыласың эми? Үйдөн чыкпа деп айтпадык беле? Кызым, Чампа менен жолугушпа дебедим беле? Эмнеге укпайсың? Эмнеге анын айтканын жасайсың? Мына бул адамдар ата энеңди эмне деп жатышат? Жеткен акылың ушулбу? Качып кетти деп баары. Чампаны жерден алып, көргө салып атышат. Качпаганда кантет? Бир жазыгы Лалландын китебин кайтарып берем дегениби? Бирок апасы уруксаат бербептир. Анткени ал төрөгөл апасы эмес. О, жараткан. Мына бул кыздын эмне деген уктуңарбы? Менин көзүмчө өгөй энес дегенин карачы. Сага үйрөткөнүбүз ушул. Улуу адамдарга ушинтип сүйлөөгө болобу? Мындай деего кайдан дитиң барды, я? Чампа, өгөй энем күндө сойт деди. Ошондо алиги Лаллан жап өзүңдү. Бул эмне кылганың? Эмне көрдүм мени? Эмне кылдым? Эч нерсе билбегендей түр көрсөткөн карачы. Сен Чампаны качып кетүүсүнө жол бердиң. Мен ага жардам кылган жокмун. Тигил жигитти чакырып берген сенсиң. Мага Болду, жетет, токтотуңуз. Сабырыңыз. Бейгүнөө баланы урган эмне? Толтура элдин көзүнчө балага кол көтөргөн кандай? Бул анчалык эмне кылды? Эмне жазык үчүн? Ал кызымдын үйдөн качып кетүүсүнө жардамдашкан. Алиги бетбак менен качып кетти кызым. Эмне дейсиз? Ананди мындай кылбайт. Эми оң солду таанып билбеген бейгүнөө баланын мындай жолго барышы мүмкүн эмес. Анандинин
Атасы менен апасың али тирүү. Эгер эч нерседен кабарың болбосо, эмнеге арабызга кийдигишесиң? Үйүңө кете бер, кет. Барбасам. Эмне кыласыңар? Өлтүрөсүңөрбү? Айылдан күн көрсөтпөйсүңөрбү? Жакшы билгениңер жасагыла. Байкуш мугалимге да көрсөтпөгүнүңөр жок. Пуршатам, чектен чыкпа. Эмнеге ачууланасың? Айтканым жалганбы? Элге ачуу чындыкты бетине туура айтуудан коркосуңбу? Менин оозума кулпу саламын деп ойлобогула. Буга баарыңар жооптусуңар. Кызыңарды күчтөп күйөөгө бердиңер. Торго камап койдуңар. Жаш кезде күчтөп. Үйлөндүрүштүн арты ушундай абалга алып келди. Эгер оң солун тааныган кезде күйөөгө берсеңер, Чампа мындай кадамга барбас эле. Демек биз кызды өз алдынча жиберишибиз керекпи? Бул сөзүңдү кандай түшүнсө болот? Жүргүлө кеттик, бас. Бирок катаңарды моюнга алуу кези келди. Мындай жорук жоосундун айынан канчалаган кыздарыбыздын өмүрү кыйылар экен. Эгер бул салт санабыздын тамырына балта чаппасаңар, кыздарыбызды кара жердин койнуна берип, анан кокуйлап ыйлап калбасак болду. Оңбогур десе, бул эмне дегениң? Тур! Менин Чампам тирүүбү? Же кайда качып Биз барып издеп келелик. Биз темир жол бекетинен издейлик. Баргыла. Жүргүлө кеттик. Кечкирелекте барып издеп. Баскыла, жүргүлө. Баго. Аларды издебеген жерибиз калбады. Бирок Чампа менен алиги жигитти таба албадык. Кайда качып кеткендерин билбейм. Карабаган жерибиз жок. Буттарыбызда ооруп аябай чарчадык. Кызыма кол көтөргөнүмө аябай өкүнөм. Жанымды коерго жер таппай отурам. Койсоңчу. Эмнеге? Кызыма кол көтөрүп, катуу капалантып алдым. Кызыңды урбаганда эмне кылмаган эң? Бирок сен кызыңды жаныңдай жакшы көрөсүң. Анчалык капаланба. Ананди апасынын мүнөзүн жакшы билет. Ал капа болбойт. Анандин ойлосом кабыргам кайышат. Чынымды айтсам, мен ага ачуулангандан эмес, коркконумдан кол көтөрдүм. Эмне? Эмнеден коркосуң? Жан дегенде жалгыз кызым го. Али кыз бала.
Айылдын башка кыздары сыяктуу аны каңгыратып койбоймун. Буттары ооруп чарчап бир жагдайга учураса кантебиз? Анан бизге сөз тиет. Кудалардын колуна барганча көзүмдөн алыс кылбаймын. Ананчы, эмне кылып отурасыңар? Кел, курчак менен ойноп отурабыз. Сен эмнеге көрүнбөй кеттиң? Апам мени эч жака чыгарбайт. Кел, ойнойлубу? Жетет, тур ордуңан. Жүр, бас, үйгө кеттик. Телимди алсаң, элдер эмне дейт? Бас үйгө, уят. Эй, Ананди! Көпкө чейин көрүнбөй кеттиң го. Кече адамдар келип курчактар менен ойногонун көрсөтүп кетти. Бирок сен келген жоксуң го. Апам мени эч кайда барба деди. Эмнеге? Анткени мен турмушка чыккан кызмын да. Апам менен атам мага көчөгө чыгуума тыюу салды. Күйөөгө чыгам деп баардык кызыктан кур калдым. Ананди, кече бир кызык болду. Алиги Кишория концерт коюп атканда ордунан туруп бийлеп кирди. Бирок жер тайгак болгондуктан буту тайып кетти. Бети менен кулады. Мен да боорум эзилгенче күлдүм. Оозу башы баткак болду. Эгер аны көрсөң, элесте ойлоп, ичиң ооруганча күлмөксүң. Кийинкиде курчак театрын көрүүгө келесиңби? Кызым? Эмне турасың? Бул бала эмне деди? Жөн эле келиптир. Эң кызыктуусу кечээ курчак театрынын оюндарын айтты. Мындан кийин ар кайсы менен сүйлөшчү болбо. Барып жумушуңду жаса. Уктуңбу? Кир үйгө. Бас.
жери мында кабдагы туура болбой калды. Кай жерден ката кылдым экен? Атасы, сен менен сүйлөшүшүм керек. Менин айтайын дегеним, Дагы... бул эмне кылганың, Бако? биздин кызыбыз канчалык жакшы болсо да, аны канча жерден көзүбүздүн карегиндей коргосок дагы айылдын адамдарына ишенүүгө болбойт. Тиги бузуку балдар анан дин айланчыктап жүрөт. Алардын жашында эмнелер гана болбойт. Чампанын эмне кылганын көрдүңбү? Мени да бир күн укпай кетсечи, анан дини кудалардын үйүнө жиберели. Дениң сообу? Эмне деп турасың? Анан динин ата энеси белгилүү адамдар. Бир шумдук жагдайга туш болсок, алар баласына башка кыз издей башташат. Эч нерсе болбойт. Тең туштары менен ойноп аткан чыгар да. Мындай дешке кантип дитиң барды? Кантип минтип айтып атасың? Анан дини кудаларга жиберели. Жок, Бако, мындай нерсени жасагым келбейт. Бирок Мен бир нерсени аябай жакшы билем, Бако. Баланын жаман жакшы жолго түшүшү ата энесинен алган тарбиясына байланыштуу. Ананди жөнүндө жаман ойлогонго кантип дитиң барды, Бако. Биздин кызыбыз тарбиялуу, маданияттуу. Андай жаман иштерге барбайт. Түшүндүңбү? А? мейли, сен айткандай болсун. Бирок эгер бир нерсе болсо, Жетет. Болбогон нерсеге алаңдап күнөөгө батпа. Ар нерсенин өз убактысы болот. Үйлөнүү тоюнан бери мына 1 жыл өттү. Билесиңби, Бако? 4 жыл деген көз ачып жумгуча өтүп кетет. Ушундайбы? Ошол кезде кызыбызды ата энесинин үйүнө жиберебиз. Кызыбызды эмне үчүн шаштырабыз? Кызыңа бардагы тарбияңды бер. Экөөбүз аны бөпөлөп өстүрөлүк, Бако. Эмнеден коркосуң билбейм. Койсоңчу. Анан дини кайын журтуна жиберем дейсиң. Кызың кетсе көз жашыңды көл кылып отурасың да. Андан көрө кызыңдын жанына барып, мээримиңди төк. Менин Багом. Ата энең сени мен үйүмө качан жиберерин билбейсиңби? Менимче сени эч кайда жибербейт окшойт, Сугна. Жашырынып жүрүп картайып кете турган болдук. Эмнеге күлүп атасың, Сугна? Карганчы аларманын айтып аткандайсың. Бул кандай мазактаганың? Мен башка аял алсам, жан соголоп каларсың. Эмне? Башка аял алам дейсиңби? А? Башка амалым барбы? Убакыт зуулдап өтүп атат. Бүткүл өмүрүм сага кат жазып атып өтүп атат. Эгер көңүлүң калып жүрсө бар. Ата энеңе барып айтып кой. Башка аял ала электе алып кетсин мени. Сумитра. Биздин кызыбыздын ата энеси келиптир. Алар менен бирге Канварсапта келиптир. Чынбы? Бара бер. Мен жумушумду бүтүрүп коюп барамын. Эмне болду? Алардын жүрүшү тегин эмес экен. Анан? Алар Сугнаны ушул айдын ичинде алып кетебиз деп атышат. Жок. Барып айтканын. Сугна 18 жашка келмейинче бербейбиз. Эгер ал ата энесинин үйүнө барса, биз ага баш көз боло албайбыз. 1 жылдын ичинде боюнда болот. Жаш кезинде кыйналганын каалабаймын. Ден соолугуна да кыйын болот. Жамына жеңемдин башынан өткөн абалын кайталагын каалабайм. Өмүрү тозок айланат. Апасынын көзү түрүүсүндө мындай акылга сыйбаган нерселерди угуп кантесиң, Байран? Мен көптү көргөн адаммын. Салт сананы аттап басууга болбойт. Бирөөнүн айтканына башыңды шылкыйтып тура бересиңби? Апа, уксаңыз. Эч нерсе уккум келбейт. Бул кызды үйгө камап алгандан эмне чыгат? Үйүнө барып даярдыкка кирише бергиле. Мен жылдызчыга барып, саатты күндү белгилейин. Андан кийин өзүм кабар беремин.
Жакшы, айтканыңыздай болсун. Анда биз кете берели. Байрон мырза, көрдүңүзбү? Эрте жаштан турмушка чыккан кыздардын көбү тагдыр турмушу талкаланат. Жамын айым бой жетип күйүүгө чыкканда арабызда жер басып жүрөт эле. Жаш кезинде кыйналганын каалабаймын. Ден соолугуна да кыйын болот. Куда? Өтүнөм, кулак салыңызчы. Айтканыңызга макулмун. Бирок айтканымдан кайтпаймын. Сугуна тек 18 жаштан ашкандан кийин гана ата энесинин колуна барат. Мен жөн эле сүйлөшкүм келбейт. Келишсеңиздер, ыраазычылыгымды билдирер элем. Эгер каршы болбосоңуздар, кызым оң босогодо отура берет. Байрон, эмне деп турасың? Акылың ордундабы? Айтканым айткан. Мен ойлонуп, миң толгонуп ушундай чечимге келдим. Кызымдын өмүрүнө мынтип карай албаймын. Кайын журтуна бар үчүн али жаш, бала го. Жок. Кызымдын тозоготуна күйгөнчө үйдө отура бергени жакшы. Үйлөнгөн кыз ата энесинин үйүндө эмес, ата апасынын үйүндө калса, накта тозого ошондо болот. Кызым мага оорчулук кылбайт. Мен аны дүйнөгө келгенден баштап алпештеп бактым. Мээримимди бердим. Тек өмүрү тозокко айланбаса болду. Жакшы Куда. Каалаганыңыздай болсун. Биз узак күттүк. Дагы да күтө турарбыз. Эки үйдүн чыр-чатагын каалабайм. Сизди да капа кылгым келбейт. Кичине күтө турсак, бардыгы ордорду менен болот деп ойлойм. Менин жардамым ушул. Түшүнгөнүңүзгө рахмат. Менин да каалаганым ушул. Биздин да ойлогонубуз ушул. Кызыбыздын барган жерине суудай сиңип таштай катышын каалайбыз. Трансляциянын өнүктөшү штада. Гексикон жана хондроксид препараттарын тартуулайт. Айрым учурда аял киши көйгөйгө кабылат. Ал жыныс мүчөлөрүнүн инфекциясы. Ооруну күчөткөн флора көбөйүп, пайдалуу лактобактериялар жоголот. Мындайда гексиконду колдонуп көрүңүз. Гексикон антисептиги вирус жана бактериялардын жоголушун утурлайт. Гексикон пайдалуу лактобациллалардын функционалдык активдүүлүгүнө таасир тийгизбейт. Гексикон аял кишиге жардам керек болгондо. Эми капа болбосоңуз кетелик. Жүрү улум. Байран, сен бул жерде да адепсиздик көргөзүп, өз апаңа каршы чыгып атасың. Мен сизди уятка калтырган жокмун. Жөн гана. Элдин баары бул үйдө сенин сөзүң баарын чечерин жакшы билет. Анан апаңдын сөзүнө да кулак салбадың. Анда мен Сугунага жамандык каалайт экенмин да. Андай эмес апа. Болгон жазым Сугуна жакшы болсун деп жатам. Ошого да күнөөлүүмүнбү? Ак менен караны ажырата бил, Байран. Сенин кызың турмушка чыккан кыз.
башка бирөөнүн бүлөөсү. Аны үйдө кармап отуруу менен сен канчалык чоң жоопкерчиликти өзүң алып атасың? Андай болсо бул жоопкерчиликти өзүм мойнума алайын. Сиз өз кадыр баркыңыздан коркуп жаткан турбайсызбы? Сугуна сизди жер каратпайт. Байрон, кызыңды кудаларга жиберүүгө эмне эле каршы болуп атасың? Аялынан коркуп атат. Азыр булардын баары аялынын сөзүнөн чыкпай калбадыбы? Апа, бул жерде Сумитраны тиешеси жок. Баланын баарын баштаган Сумитра, эркектей болуп өз сөзүңдү айта албайсың. Аялыңдын айтканынан чыкпайсың. Качан болсо сага кийилик ишип басып жүрөт. Же улууларды сыйлаганды билбейт. Башыңа чыгарып алгансың да. Улууну улуу, кичүүнү кичүү дебесе мындай аялдын кимге кереги бар? Эмне ойлосоңуз өз эркиңиз, апа. Эгер апасы өз кызынын тагдырына күйүп ышып жатса, анын эмнеси бар экен? Сугунаны бул жарка ошол алып келди го. Болгон мээримин төгүп, ал бештеп өстүргөн кызы. Жамнанын башынан өткөргөндөрү баарыбызга маалым го. Анда мындан армак айтпа. Апа, суранам. Балдарыма тиешелүү чечимди өзүмдүн кабыл алышыма уруксат бериңизчи. Өзүңүз деле балдарыңыздын жашоосуна кийлигишкенин жакшы көрөсүз го. Ата катары буга укугум бардыр дейм. Ананчы аябай кооз экен. Меникин карачы. Мунун эмне экенин эч ким деле түшүнбөйт болуш керек. Анан кимдики ал? Бирок бул сенин үйүң эмес да. Сенин апаң эч нерсе билбейт. Апам кыздын чыныгы үйү кайнатасынын үйү дейт. Ата-энесинин үйүндө убактылуу гана конок экен. Кайын журтум абдан жакшы кишилер. Экөө тең мени жакшы көрүшөт. Үйүң кооз болгондуктан сүрөттү да жакшы тарткан экенсиң. Менин ата-энем сеникине караганда бир топ бай экенин көрөсүң. Мына ошондо мен да сага сонун кылып сүрөт тартып берем. Ал эмне дегениң? Менин кайнатам менен кайненем жакшы адамдар. Мага кийим кече, таттууларды алып келип берди. Мен айтып жатам го сага. Алар экөө тең мени жакшы көрүшөт. Айтчы, а сенин күйөөңчү? Койчу. Жанагы маймылды айтып жатасыңбы? Апам күйөөң сени абдан жакшы көрөт деди. Ханышадай кылып багып алат деди. Анан калса сонун көйнөктөрдү кийем. Апаң аябай жакшы айтыптыр. Менин күйөөм да мени абдан жакшы көрөт. Чынбы? Кайын журтуңдун колуна качан барасың? 2 жылдан кийин. Ананчы бир жакка кеттиби? Келип калдыңбы? Отура бер. Жакшы кабарым бар. Сарпанчыдан кудабыз салам айтып жибериптир. Алар чоң үй сатып алышыптыр. Кайдан? Кайдан болмок эле? Жайсардан. Жөнү эмес, заңгыраган сарай. Эми кызыбыз кайын журтуна баргандан кийин ошол сарайда турат. Сарпанчы жаңы эле ошол үйдү көрүп келиптир. Ушунча таң калыптыр. Биздин кызыбыздын багы бар экен да.
ооба, баары ушинтип атышат. Кызыбызга куда түшкөн 3 жылдан бери. Билесиңби? Алардын үй бүлөсүнө кут түшкөндөй болуптур. Кызыбыз аларга береке алып келип жаттыр. Чын сырымды айтайынбы? Сарпанжынын алдында бир көтөрүлүп калдым. Жаратканым, өзүң жар боло көр. Багбати, эмне болду? Коркуп жатам. Анандинин кайын журту байыган сайын коркунучум андан да көбөйүп жаткандай. Биздин кызыбыздын үйү алардын заңгыраган сарайынын алдында түккө арзыбай калабы деп корком. Бээ десе төө дейсиң да. Мен сага кубанычтуу кабар алып келбедимби? Кана, мага даамдуу тамактарыңды жайнатчы. Керемет. Шерин күрүч. Жей кой уулум, жей кой. Мен жейм. Жейшиң керек. Бүгүн кубанычтуу күн. Эмнени айтып жатасың? Билбей калдыңбы? Биз жаңы үй албадык беле? Чоң үй алдык го. Эми муну үчүн Кудайга чоң ыраазычылык айтышыбыз керек. Мындан баш тартпайсың го, уулум. Эгер чоң апаң мени сүйүктүү небереме күрүч бердимби деп сураса, эмне дейин? Кана, сөз укпайсың го, айтчы. Эгер мен десем, чоң энем урушпайбы? Апа, мага бул жакпайт. Болду, көп сүйлөбөй эме же кой. Аны эмне эле кыйнап атасың, апасы? Уулубуз сенин энтелегениңди түшүнүп коймок беле. Мындан ары жагдиш өзүнүн колуктусу жасаган тамакты гана жейм деп жатат, Эмне? Жанагы мактанчак кичинекей чычкандын тамагынбы? Кайда барасың, Жагу? Ойноп келем, досторум күтүп атат. Күрүчтү жебейсиңби, Жагу? Эмне болду кымбатым? Убакыт деген акырындап өтүп жатат. Жагдиштин тою өткөнүнө 3 жыл болду. Келинди болсо 2 жылдан кийин гана алып келебиз. Келиндер тире үйгө алып келиң келип жатабы? Билбейм. Жаңы үйүбүзгө келиниз менен чогуу көчсөк дегем. Не дейсиң? Жок кымбатым. Экинчи мындайды ойлочу болбо. Эмне деп макулдашып келгениңизди унутуп калдыңбы? Эсимде. Жагдиштин колуктусун убактысынан эрте ала албайбыз. Анын энесине капа болгудайсың. 2 жыл деле көз ачып жумгача өтүп кетет. Мен чын эле шылдыраган үнү угуп жатат окшойм. Анда эле Банвари айым келди деген сөз. Билеригимдин дабышын алыстан эле угуп турчу эмес билең. Келиңиз, Банвари айым, келип калыпсыз. Жөн жай келген жокмун. Кудаларыңыздар силерге сый урматын билдирип жиберишти. Бул сый урматың эмне себептен? Жаңы конушуңар куттуу болуп, жакшылыктарда кездешип туралы дешти. Мен кетейин, жакшы калгыла. Бул да каада салттардын бири. Эмнеге? Апа, кыздар буларды эмнеге жасашат? Бул илгертен келаткан салт. А эмнеге, апа? Сага эми кантип түшүндүрүп берсем?
Билсеңер, кыздар күйөөлөрүнүн өмүрү узак болсун деп тилешет. Андай болсо, күйөөлөрү да колуктуларынын жашы узун болсун деп гүл тагышат болуш керек. Фули экөөбүздүн күйөөбүз ошентеби? Ошондойбу, апа? Болду. Көп сөздүн эмне кереги бар? Акырын. Фулейже! Эмне келдиң? Апа, караңызчы. Муну үйдө кал дебедиңиз беле? Жетип келгенин кара. Эмне болду? Пошточу келдиби? Келген жок. А үйдү таштай эмне келдиң? Эмдигиче пошточу кетип калды го. Бар. Пошточу келип калса мага айт. Бар кет. Макул. Пошточуну эмнеге күтүп аттың эле? Үйгө бир каттын келгенине 2 күн болду. Фулинин атасы да кетип калды эле. Эми мага алгатты. Ким окуп берет болду экен? Канайымдар, Кудайга курмандык чалчуу убакыт келди. Жүргүлө. केसरिया बालमा आवो जी पधारो मारे देश देश जी पधारो मारे देश केसरिया बालमा आवो जी पधारो मारे देश देश जे पधारो मारे देश केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश जी पधारो मारे केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश जी Апа! Пошточу байкем жаңы эле келди. Азыр барам. Бул сушылан досуго эмнеге ыйлап жатат? Жагымсыз кабар алып келдим. Баарыңар уккула. Жагымсыз кабар экен. Оли, үйүңө бара кой. Эмне болду? Сушыла эмне ыйлап атат? Оли биздин күйөөсү тигил дүйнөгө аттаныптыр. Эмне? Фули биздин күйөөсү каза болуптур. Байкуш бала. Качан? Аны кайдан билдиңиз? Буржартам жаңы гана кат окуп берди. 6-7 күн мурда каза болгон экен. Ал каттын келгенине канча болду? Ошондон бери эч ким окугаптыр да. Айгыз, уктуңбу? Эми сен жесир болупсуң. Жесир?
Bize de göçüp ülgürmeye kaldı. Fulimay. Emi bundan kiyinki takdir emni oladı. Hazır vateninin gözü dürü. Bunu emniye sındırıp çatasınlar. Çok bu emniyene. Beni koya bergile. Biz ölgönden giyin emniye oladı. Apa bular da karanızcı. Bular emniye kılıp atacak. Beni koya bergile. छोटी सी उम्र पर नाई रे बाबो सा करो. Apa? Fuli, apa? Kolumda koyuverinizçi. Uğratıp çiverdiniz. Ayavaya katı varmadınız ko. Emniye sıyırıyorsunuz. Sizlerge hem ne oldu? Baykuş kızdı. Emdege suyurup aldın. Oy cevap berçi degen ne oldu? Bago, ne oldu? Ne ilaysin? Bir zamanlık oldu. Bago, ayıp berçi bakayım ne oldu? Eğer aytpay eyle versen men emne olganын kaydan bilem. Yürü. Otur. Boldu. Özüңdү karma. Bago, sen hazır? Maga bolgonun bolgonday aytıp beresin. Bago. Öz bölmöңө bar. Öz bölmöңө bar dep жатам. Бар абай. Ayt. Ayta ber. Emne eyleysin? Мүмкүн болсо, анандини тезирээк кайын журтуна жиберүү керек. Кудаларга мы? Айтсам ишенбейсиң атасы. Тездетпесек болбойт. Фулинин кайын атасы кат жибериптир. Фулинин күйөөсү каза болуптур. Кап жаман болуптур. Бирок анан жер эмнеге кетирел деп атасың? Фулин ойлогон сайын денем дүркүрөп кетип жатат. Бери карачы, биз кызыбызды күйөөгө эмнеге бердик? Эгер кайын журтуна барбай жатып, бир жаман окуя болуп кетсе, анда кантпекпиз? Сен эмне айтып атканыңды түшүнүп атасың? Эртең эмне болуп кетерин биз каяктан билебиз? Жараткан күйөө балабызга узак өмүр берсин. Бирок анандинин маңдайына эмне жазылса да кайын журтунун жанында болсун. Кызыбызды кудаларыбыздын колуна тапшыралык. Чоң жоопкерчиликтен кутулабыз. Эртең бир кырсык болуп кетчү болсо, Жок. Балким Фулинин тагдыры кызыбыздын башына келбей коет деп ким кепилдип берет? Кудайым ай, эмне деп турам? Эмне деген сандыракты айтып жатам? Ушунун баарын кантип айтып отурасың? Кантип оозган чыкты бул кеп? О Кудай, оюмдагын айттым да. Жараткандын амирине каршы тура албайбыз. Анын баары биздин колубузда турган жок. Кызыбыз бактылуу, ага эч нерсе болбойт. Түшүндүңбү? Эч нерсе болбойт. Жамандыкка дуушар болсочу.
Кудай сактасын. Эгер өлүп калсак, кызыбызды ким карайт? Канча күн калды? Канча күн? Канча күн дейм? Эгер эртең өлсөк, кызыбыз жападан жалгыз калат. Анын көз жашын ким сүртөт? Кызыбызды ким жубатат? Эгер кудалардын үйүндө болсо коркпойт элем. Деги сенин ойлобогонуң жок экен. Кайгы адамдын жанын жейт деген чын сөз. Ыйлаба. Мындай жаман ойлордон алыс бол, макулбу? Анта албайм. Бара бер атасы. Бар дейин. Кызыбыздын ата-энесине тапшыр. Сен убада бердиң эле го. Эгер муну аткарбасаң, өзүмө өзүм кол салам. Баго! Жарайсың, Жагу. Жыныгы мерген экенсиң. Дал өзүнө тийди. Кана мен да көрөйүнчү. Жагу, сенин үйүңө кайнатаң эле келе береби? Колуктун качан келет деги? Бир да жолу келе элек. Жагдиш, карачы, кайнатаң келет. Деги ал келем деп жатабы? Же сени менен бирге жашоодон баш тарттыбы? Мактанчак кичинекей чычкан десе, Жагдиштен кантип баш тартмак эле? Барып көрөйүнчү, анын атасы эмнеге келди экен? Сиздердин колуңуздарга келиниңиздерди тапшыргым келип турат. Эгер анан жана белгиленген убакытка карабай эртерээк алып кетсеңер, анда чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Мырза, атасынан сураңыз. Өкөнүн уулугу, эгер мен макул болуп, уулдун ата-энеси каршы болсо, анда сөзүм куру кетип калат да. Өзүңөрчө чечип алганыңар жакшы болор. Жүрү басант. Куроо жака барып келели. Тиги эшек 2 күндөн бери ооруп атат. Жакшы калыңыздар. Сиз буга эмне дейсиз? Аны өздөрүнөн сураңыз. Анан жана качан келин кылып киргизип аласыңар? Жок, мырза. Кечирип коюңуз. Азыр буга эртелик кылат. Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Үн коштоого Дилди Досова Сезим, Нурлан Салидинов, Бекчуру уулу Ерлан, Жандатбүбү Жаманбаева, Гүлмира Турсунбаева, Атамбек Шамуратов, Жазгүл Имакова, Темиржан уулу Нурсултан, Алия Кутисова, Өмүрбек Назаралиев, Айнаш Ашырова жана башкалар катышты. Которгон Айгүл Жумагулова. Үн коштоо режиссеру Айнаш Ашырова, үн иретин топтогон Азамат Мадамбеков.